Адамдын сыпаты адамга өтөт. Мен муну дайым кайталап келатам. Мен күн чыкканга чейин сотканы жандырбайм. Ушул китепти окушту ар бириңерге сунуштайм. Бирок бир нерсе, жаратканга жаккан жол менен кете бергиле. Бирөө сени жамандайбы, мактайбы, эч качан ага таасирленбе. Ошол кыз кичинекей болуп туруп, билесиңерби, адамдардын жашоосун өзгөртүп койгон. Ошон үчүн бирөөнүн көңүлүн көтөр дейт. Көңүлүн көтөрбөсөң жок дегенде көңүлүн чөгөрбө дейт. Эмне кылат элеңер? Аял туура эмес, сен туурасың. Ошон үчүн айтат го, актанба, мактанба, даттанба. Бир жолу баратсам, кызым сурап атат. Ата, бул эмне дейт? Ай десем, ай кызбы дейт. Эми жооп берип көр. Мен го угуп алып жөн эле калдым. Апасы ошондон баштап күн сайын садикке барат да, баягы баланы көрөм депчи. Ассаламу алейкум. Балдарым, кыздарым. Силерди көргөнүм аябай кубанычтамын. Анткени адам бар. Адамдын чөйрөсү бар. Адамдын биоэнергетикасы бар. Жаштар менен жолуккандын эмнеси жакшы? Тазалык бар, энергия бар, амбиция бар, күйүп турган көздөр, түтүн чыгып аткан мурундар, келечекке болгон ишеним, үмүт, аракет. Ушулардын бардыгы адамдан адамга өтөт. Адамдын сыпаты адамга өтөт. Мен муну дайым кайталап келатам. Адамдын сыпаты адамга эле эмес, малдын сыпаты адамга өтөт. Ошон үчүн кайсыл мал багышты да билиш керек. Өрдөк баккан менен тоок баккандын айырмасы бар. Тоок баккандар көбүрөөк сүйлөйт болуш керек. Төө баккандар кекчил болот деп коет, анткени малдын сыпаты өтөт да. Жылкыдан бир аз теке бердик, бир аз көйрөңдүк өтөт дейт. Анан пайгамбарлардын көпчүлүгү эмне үчүн кой баккан? Койдо кичпейилдик бар, байкасаңар. Башын көтөргөн кой жок. Кичпейил. Бирок эмне үчүн койдун жашоосунда береке бар, иттин жашоосунда береке жок. Өзү ит тууганда көптөн туйт. Кой тууса 2ден, ашып барса 2ден туйт, туурабы? 1ден туйт. Бирок карасаң, чоң коро кой жүрөт, тегеренде бир ит кайтарып жүрөт. Итте береке жок, койдо береке бар. Мунун бир сыры. Ит түнү менен үрүп чыгат, таң атканда уктап калат экен. Ал эми кой түнү менен уктайт, таң атканда маарайт. Эртең менен турганда жашоодо береке болот. Ушул нерсени унутпагыла. Жөнөкөй эле нерсе, ден соолук ушунчалык пайда эртең менен турган. Анткени түнү менен денеңде топтолгон нерсе ал уу. Ал канга өтсө, көптөгөн ооруларга себеп болот. Канчалык эрте турсаң, ошол уу денеңден ошончолук эрте чыгат. Ошон үчүн силерге айтат элем, эрте жаткыла, эрте тургула. Азыркы силердин эң чоң душманыңар чындап айтып атам. Жатарда караган өтө зыян, эртең менен туруп эле караган өтө зыян. Мейли карагыла, бирок туруп эле карабагыла. Мен күн чыкканга чейин сотканы жандырбайм. Эгерде бирөө жарым чукул арада жооп берет деп жаза турган болсо, эртең менен жооп бербесем капа болбогула. Менин эрежем ошондой. Эмне себептен дегенде эртең мененки күндүн өзүнүн убактысы бар. Турасың, турганда эле көздү шалайсың. Аман эсен турганыңа шүгүрдө, түндө канча адам уктады, бирок эртең менен турган жок. Сен турдуң, ойгондуң, ошого шүгүр айт. Шүгүр айтуудан башта күндү. Чындап шүгүр айтып, рахмат деп койсоң, күнүң кечке берекелүү болот. Анткени сага деле бирөө кылган жакшылыгыңа рахмат айтса, кайра бергиң келет го. Кайра дагы бир жакшылык кылгың келет. Жараткан сени кичинекей өлүмдөн ойготту, тирилтти, ошого шүгүр айтып ойгон. 1. Анан көздү кичине ушала, дароо туруп кетпе. Анткени түнү менен денең эс алды, кан жайлады, дароо турсаң жүрөккө кишкилип калат экен. Бир аз ары бери оона. Кээде ушундай болобу? 6-га коюп койгонсуң, анан уйкуң албай калып 6-10-га коюп кайра уктайсыңарбы? Менде да болот ошондой. Бирок 10 мүнөттө көп нерсе чечип коет. Анан кичине тургандан кийин көздү кала, ордуңдан тур, тургандан кийин жылмайып кой, бирдекени эстеп. Сөзсүз. Жок дегенде жылмайып кой. Апамдын бир сөзү бар. Түрүң өзгөрсө дилиң өзгөрөт деп. Жылмайсаң көңүлүң да жылмаят. Өзүңдү зордоп, бирдекени эстеп, жылмайып башсаң жакшы болот. Анан биринчи иш, ошол жеңилде дагы даратыңды ал, анан ибадатыңды кыл. Ошондон баштап күн чыкканга чейин колдон келсе эч ким менен сүйлөшпөгөн жакшыраак. Зикир деген бар, пикир деген бар, китеп окуш деген бар, спорт менен машыгуу деген бар. Таңкы ары бери басуу. Шаарда таза аба жок де, шаарда таза аба бар. Бирок таза абалуу жери жок болсо дагы таза абалуу убакыт бар. Ал убакыттын аты күн чыкканга чейинки убакыт. Чындап байкасаң, машиналар токтоп турган. Ошо мезгилде эртең менен басып баратканда, бир машина иштеп атканда жанынан өтүп көргүлө, канчалык бир машина экологияны бузганын билесиң. Күндүзү мурдуң көнүп калат, денең көнүп калат, ошон үчүн сезбейсиң, бирок эртең менен таза абада бир машина оталып атканда байкасаң, канчалык экологияны бир эле машина бузуп атканын билесиң. Ошон үчүн денеге таза абар кирип турбаса, бул өтө зыяндуу. Байкасаң, эмне үчүн йога менен машыккандар адамдарды көбүрөөк тартып кетип атат? Алар дем алууну үйрөтөт. Айтат, көпчүлүгү сууну пайдалап айтат дейт. Бирок сен суусу жок 3-4 күн жашай аласың дейт.
Көпчүлүгү тамакты пайдалап айтат, бирок тамагы жок 10 күн жашай аласың дейт. Бирок дем алганды үйрөнбөсөң, жашашың кыйын. Ишенбесең дейт, мурдуңду бууп койсо, бирөө сени думчуктурса, ашып барса 1 мүнөт, 2 мүнөт жашайсың, андан кийин жан бересиң. Абанын майнысы ошончолук. Ошон үчүн таза аба жутканга аракет кылгыла. Таза аба, жөнөкөй таза аба бар, анан таза чөйрөнүн абасы бар. Чындап, ушул чөйрөдө жүрсөңөр, өзүңөрдү башка сезесиңер, Кудай беттин нары кылсын, түнкү клубка барганда башкача чөйрө, ал жерде өзүңөрдү башка сезесиңер. Чеккен, какырган, түкүргөн, сөгүнгөн балдар жанда башка сезесиң. Ошон үчүн энергетика өтө маанилүү. Чөйрө өтө маанилүү. Анткени чөйрө сенден сурабайт, өзүнө тартып кетет. Муну канча жолу айтып келатам. Мисал келтирип айтып жүрөм, туурабы? Эгерде сууну морозильникке салсаң, морозильник сурабайт, сени тоңдурайынбы же тоңдурбайынбы деп. Же сурайбы? Тоңдурат. А эгерде ошол эле морозильниктеги тоңуп турган музду алып келип казанга салсаң, анын алдын от жаксаң, жалында сурайт. Эритейинби же эритпейинби деп. Сурабайт. Ошон үчүн чөйрө ушундай нерсе, тандап кошулуп. Мына чөйрөгө кошулганыңарга мен аябай ыраазымын, анткени бул жерде илим деген чөйрө, билим деген чөйрө, Кыргызстандын булуң бурчунан келген чөйрө. Күн сайын жаңы адамдар менен тааныш. Жаңы китеп окуйсуң, ошол сыяктуу эле нерсе. Ар бир адамдан бирдеке үйрөнөсүң. Жакшы адам болсун, андан үйрөн, жаман адам болсун, мындан үйрөн. Жакшыданга үйрөнөсүң десе, жаман адамдан эмнени үйрөнөсүң? Жаман адамдын жамандыгын көрүп, ошол жамандыкты сен кылгың келбей калат. Ошон үчүн бирөөдөн сураган экен, адепти кайдан үйрөнгүсө, адепсизден үйрөндүм деген экен. Бирөөдөн бирдеке үйрөнөйүн деп карагын, сөзсүз үйрөнөсүң, бирок жакшы жагын издеп кара. Адамдан эмнени издесең, ошону сөзсүз табасың. Мен бекеринен бул китепти көтөрүп берген жокмун. Муну окугандар болуп көтөрүп койгулачы. Көрдүңөрбү? Az эле Поллианна. Элинор Портер дегенде, ушул китепти окушту ар бириңерге сунуштайм. Не себептен дегенде, мындагы философия, мындагы ойду, мындагы идеяны бир эле сөз менен айтса болот. Бардык нерсени жакшылыкка жоруш, жакшылыкка буруш. Жакшылыкка жоруш, жакшылыкка буруш. Бизде бүт тескерисинче. Ишенбесең, бир ишти кылып кой, анан кийин Facebookка коюп кой. Сенин таптакыр оюңа келбеген жаман нерселерди комментарий бергендер жазат. Мынтип атасың, мантип атасыңбы, көрсөтүп атасың, мактанып атасыңбы? Жакында мен депутат болдум. Төш белгини тагындым. Растаманы алдым. Мактанган жокмун. Мактанган жокмун. Айтайын деген депутат болдум. Андан кийин биринчи иш депутат болуп мандат алгандан кийин. Жабылат экен, ант бергенден кийин. Анан кайра ачылат экен, биринчи иш төраганы шайлаш экен. 2 адам көрсөтүлдү. Ким экенин көрдүңөр? Анан кийин бирөөсү шайланды. Шайланганда ушинтип отурганмын, жападан жалгыз. Фракциянын башчысы мен экем. Өмүрүмдө биринчи жолу депутат болуп эле фракция башчысы болгон. Нуржигит, жүр, эмне болду? Отургузуп коелу. Эмнеге мен чыгышым керек десем, айтты, фракциянын башчылары кошо чыгып коюш керек. Бул адеп, бут салт. Адеп деген адеп. Көпчүлүктөн чыкпаш керек. Чыгып отургуздум. Отургузгандардын арасында мен деле болчумун. Анан видеодон чыгып калыптыр. Анан комментарийлер кетиптир. Бул бийликке кол кушура баштады, кошомат кыла баштады. Же оюма келсе эмне? Бирок бир нерсе, жаратканга жаккан жол менен кете бергиле. Бирөө сени жамандайбы, мактайбы, эч качан ага таасирленбе. Мен устаттым саясатка баратканда айткан. Аскадай бол. Аска шамалды тоготпойт го? Шамал келип сого берет, бурганак келип сого берет. Бирок кенебейт. Алардын баарын ойлоп отурсаң, жашооңдо жакшылыкты сезбей каласың. Кыжалачтык менен өтүп кетесиң. Азыр ушундайлар барбы? Фейсбуктан бир жаман пикир жазып койсо кыжалатсың. Ага эмне кыжалатсың? Сүйүнбөйсүңбү? Анткени күнөөң кечирилип атат. Күнөө кандай жолдор менен кечирилет, билесиңер да? Катуу ооруп кечирилет, башка бир балекет келип кечирилет, өтө азап тозок, кыйынчылыктар менен кечирилет. Сага эң оңой берилип атат да, бирөөлөр сени ушактап атат, күнөөңдү алып атат. Ошон үчүн мурдагы аалымдар, жакшы кишилер, бирөө жамандаганда белек бербейчи экен. Неге дегенде соуун мага берип койду, байкуш жок деген үчүн алып алсын деп. Ошон үчүн эч качан капа болбогула. Поллианнанын өзгөчөлүгү ошол. Кандай гана жагдай болбосун, бүт жакшылыкка бурат. Байкасаңар, апасы өтүп кетти, атасы да өтүп кетти. Бардык нерсени жакшылыкка бурат, бирок атасы өтүп кеткенде канча жакшылыкка бурат. Айтып атпайбы, атам периштелер менен бириккени, периштелерди таап алып, боштор менен кетип калды. Ал жака Кудай буйрса мен да барам. Жакшылыкка буруп атабы? Анан өтө бай тайжесине келетат. Кедейчиликти көргөн кыз, бирөөлөрдүн кайрымдуулугу менен жашаган кыз, элестетип көрсөң, бай тайжесин уккан көргөн эмес.
Келетканда эмне ойлойсуңар? Бир бай Тайжеңдин үйүндө жашайсың Бишкекке барганда дегенде көзүңөргө вилла көрүнөт, тура 3 этаж үй көрүнөт, ичинде укмуш, евро ремонт, бул жагын карасаң картина, бул жагын карасаң ичиндеги музей, бул жагында болсо архивдер, бул жагында парк, бул жагында гүлзар. Элестейсиңерби? Анан ошентип элестеп келсеңер, аябай ысык, үп, ичинде иштеге жок, шамал кирбеген, бопбош, бозоргон комнатага камап койсо кандай абалда каласыңар? Супсунуң суу иттеп коет, турабы? Шагынсынат. А бул ошо жерден жакшылык таап атат. Не дебейсиңби? Кудайга шүгүр күзгү жок экен. Күзгү болгондо өзүмдүн шепкилимди өзүм көрүп кызыл ат болот элем деп атат. Картиналарды аябай жакшы көрөт экен. Оюнда картина бар да байкуш. Ушунчалык күткөн бири ыйлабыйды, бирок кайра айнекти көрүп карап алып айтып атат. Карасаң, биякта дарак турат, биякта дөңсөө турат, биякта сонун пейзаж экен, тетиги сепилдер турат. Ушундай кооздук турган жерде сүрөттүн эмне кереги бар деп атат. Анан бара жанында жүргөн өтө кулк мүнөзү начар тайжесин ошого тарбиялайт. Эч ким менен сүйлөшпөгөн Пенталонду ошого тарбиялайт, билесиңер, Анан ошол жердеги кыз бар го, кызматчы кыз. Ошону дагы жакшы ойлонгонго тарбиялап коет. Байкасаң, эки ойнай баштайт да, ыраазы болуу оюну деп атайт экен. Бирдеки болсо эле ыраазы болуу оюну. Кантип ушуну үйрөнүп алгансың десе, атам дейт. Дайыма кайрымдуулук фондунан бизге жардам сурайт эле. Анткени өзү дин адамы болгон, иштеген иши болгон эмес, кедей турмуш, кат жазат экен, тигил жактан жардам келет экен. Бир жолу дейт, мен кукла ойногум келди дейт. Кукла ойногум келсе дейт, курчак сурап кайрылсам кайрымдуулук фондунан дейт. Алар кайрымдуу адамдар кайрылган экен, курчак эмес эле бизге бир пакет келди дейт. Ичин ачсак, балдак чыкты дейт. Балдак билесиңерби? Бая бир жери сынып калганда таянып жүрөт го. Балдак чыкты дейт, элестетип көр. Кукла менен балдактын эмне байланышы бар бул жерде? Сүйүнө турган эмнеси бар? Ошондо кыжылат болуп туруп калсам дейт, атам айтты, ыраазы болуу деген оюнду ойнойбуз. Мындан ары ар биринсиден жакшылык табабыз. Кудайга шүгүр ушул балдакты таянбаганыңа деп айтты дейт. Канча адамдар ушул балдак менен жүрөт, ушуга сүйүнөлү, ушуга кубаналы деп. Ошентип отуруп, ар бир нерседен кубаныч тагып отуруп, ошол кыз кеп-кичинекей болуп туруп, билесиңерби? Адамдардын жашоосун өзгөртүп койгон. Кулк мүнөзү начарлар, кулк мүнөзү оңолгон. Адамды кечирбегендер кечире баштаган. Ажырашам деп аткандар үй бүлөсүн сактап калган. Ошон үчүн силерден суранарым, бардык нерсени жакшылыкка жоруй бергиле. Атаң бирдекени сүйлөдүбү? Жакшылыкка жору. Апаң бирдекени сүйлөдүбү? Жакшылыкка жору. Жакшылыкка эле жоруй бергин эле. Жашооңдо да береке, душманың да болбойт. Душманың дагы дос болот. Көңүлүң көтөрүңкү, кайгылуулардын көңүлүн көтөрөсүң. Кээде ушунчалык кайгырасың, бирөө көңүлүн көтөрүп койсо десиң, туурабы? Анан ал дагы келип алып бүшкүрүп өзүнүн проблемасын айта барса, бышкыра баштаса, эмне болосуң? Ушунун баарынан жок эле дейсиң. Ошон үчүн бирөөнүн көңүлүн көтөр дейт. Көңүлүн көтөрбөсөң жок дегенде көңүлүн чөгөрбө дейт. Көңүлүн көтөр, көңүлүн чөгөрбө. Аркадан жакшы сүйлө, ал колдон келбесе жок дегенде жаман сүйлөбө, туурабы? Тилден колдон пайда жетсин, пайда жетпесе жок дегенде зыян жетпесин. Азыр айылга барасыңар, барып эле бардыгын жакшылыкка жоруй бер. Апаң каргаса да жакшылыкка жору, атаң урушса да жакшылыкка жору. Бирок силерге тапшырма. Кандай жагдай болсо да жакшылыкка жоруй бер. Бир гана учурда жакшылыкка жоруй албай калат, байкуш машина уруп кетип, ордунан жылбай жатып калат го, шал болуп. Ошондо дейт, ушул оюнду көп киши ойнай албай калат да, ошону уккан элдин бардыгы жылат болот. Ыйлайт, сыздайт. Ошону улам бирдеки оюма келди. Өлүп бараткан мезгилинде канча клубда болдуң? Маанилүү эмес. Канча тойдо болдуң? Маанилүү эмес. Канча TikTok көрдүң? Маанилүү эмес. Өлүм алдында. Канча кой жедиң? Маанилүү эмес. Канча устухан алдың? Маанилүү эмес. Эмне маанилүү? Канча адамдын өмүрүн өзгөрттүң, көңүлүн көтөрдүң, ошол маанилүү. Ишенбесең, айтылып жүргөн бир сөз бар. Акыркы жолу 100 метрге чуркаш боюнча дүйнөдөгү рекордду ким койду? Ким айтып бере алат? Болттон кийин болду элекпи? Билет экенсиңер, жакшы. Же болбосо эң мыкты робототехниканы жакын арада ким ойлоп тапты? Билбешиңер мүмкүн. Химия боюнча Нобель сыйлыгын ким алды? Билбешиң мүмкүн, туурабы? Бирок сен кайгырып турганда көңүлүн көтөрүп койгон киши эсиңде барбы? Ооруп атканда сурап келген киши эсиңде барбы? Салам айтканда жаркырап күлүп тосуп алган киши эсиңде барбы? Жакының каза болгондо келип жаназага качкан киши эсиңде барбы? Ошон үчүнчү эң кымбат нерсе көңүл. Айзада Бегимкулованын бир ыры бар. Көңүл жөнүндө, ошону таап окуп койгула. Мааниси мындай, мага бала деле кымбат эмес. Багат экенсиң, чоңойтот экенсиң, бир күнү бир түйтөк башты таап алат экен, ошо менен кетет экен. Мага кыз деле кымбат эмес, бирөөнүн үй бүлөсү экен, мага байлык деле кымбат эмес, аркаңда калат экен, мага бийлик деле кымбат эмес, колдун кири экен, мага көңүл кымбат дейт. Кичине шамал болсо үшүп кетет дейт.
эч качан бирөөнүн көңүлүн орутпайлы. Сенин көңүлүң орутуп атса дагы сен анын көңүлүн орутпа. Ушул боюнча пайгамбар алейхисаламдын чоң осуяты бар. Бирөө сага тил тийгизип атса дейт, көңүлүңү чөгөрүп атса, капа кылып атса дейт, сен дагы теңелип тил тийгизсең, аны менен уруша баштасаң, экөөң эки адам эмес, эки шайтан болуп каласыңар. Ушундай мааниде. Ким эле шайтан болсо келсин. Сабырдын түбү сары алтын деген бекер эмес. Айтат го, түшүнө кирип бирөө айтат, эртең менен турасың дейт, элестетип көр. Көзүңө биринчи көргөн нерсени жейсиң дейт. Элестетип көр. Көзүңө биринчи көргөн нерсени жейсиң. Экинчиде жолдо кетип атканда көзүңө бирдеке көрүнөт, ошону бекитесиң деп атат. Эртең менен турат, көзүнө биринчи эмне көрүнөт? Тоо көрүнөт. Кантип тоону жейм? Бирок түшүндө аян берди. Бул жөнөкөй нерсе эмес, пайгамбардардын окуясы. Бара-бара тоо кичирейип кете берет, жакындага сайын. Кичирейип, жанына барганда халва болуп калат, бирчи айтканда торт, пирожный, курсак аштарды жаман күнү окшойт, Ошону жеп коет. А мунун мааниси эмне дегенде? Ачуу ошондой болот экен. Алыстан чоң көрүнөт, бирок сабыр кылсаң, акыры таттуу бүтөт деген сөз. Ачууну кармасаң. Өзгөчө жигиттер эмне үчүн талак укугун эркектерге берген? Эгерде аялдарга, кыздарга бергенде бир дагы үй бүлө сак калбайт эле. Кичине ачууланган сайын талак бере берип айтат го. 3 талак менен жашоо бүтөт. Биз күнүгө 30 талак алмакпыз да. Эмне үчүн эркекке берген? Эркекте сабыр бар. Ачууну кармаш эркектин милдети. Жалаң эркектер болгондо башка сүйлөшөбүз, аялды алдап коюш оңой эле. Мен 2001-жылы Польшага барганмын. Польшага барганда Грета Куртунайтис деген бир литвалык эже, чоң эже экен. Барлашып отурсам, өтө даанышман, өтө акылман экен. Сөздөрүн уктум, анда бойдок кезим, үйлөнүшүндө кызыгып жүргөн мезгилим, аял болгон кандай болот экен? Силерде деле ушундай барбы? Аял болгондо кандай болот экен? Күйөөм болгондо кандай болот экен? Ушундай да. Ошентип жүргөн мезгилде Грета Куртунайтис деген аябай даанышман эжек экен, ошо менен сүйлөшүп отурсам айткан. Жашоодо ушундай учурлар болот дейт. Бирок аял туура эмес, сен туурасың дейт. Эмне кылышың керек? Эмне кылат элеңер? Аял туура эмес, сен туурасың. 100% гарантия. А мен айттым, аялга түшүндүрөт элем, болбойт деди. Лекция окуйт элем, болбойт эле. Ага мен ынандырам, факттарды келтирем, далилдерди келтирем, болбойт деди. Эмне кылышым керек десем, кечирим сурап кой дейт. Кандай кечирим сурашым керек десем, жок дейт. Аял туура эмес, сен туурасың. Именно кечирим сурап кой, ошондо утасың. Ошондо таң берген жок элем, үйлөнгөндөн кийин ушуга таң бердим. Чындап айтып атам. Айтышсаң ута албайсың, далилдесең далилдей албайсың. Анткени аялдын өзүнүн чындыгы бар, тура берди ошол жерде. Жок, ушундай. Ошол мезгилде кечирим сурап кой. Бир учурда өзү келет. Бая мен тураныс болуп калган экем, эми айтыңызчы депчи. Ошондо отургузасың, кулагын ачты, жүрөгүн ачты, 1 саат окусаң да угат. Бирок ошол мезгилде эмес. Сүйлөштүкпү? Кудайым болдосун. Экинчи айтат, жолдон жолугат дейт. Бир жалтыраган нерсе, ошону бекитесиң дейт. Карасаң ал баратса, биз айтканда тепши деп коебуз, тазик деп коебуз, чылапчын деп коебуз, лаган деп коебуз. Эмне деп коет? Тазик, тепши, түшүнүңөр да. Ошол жалтыраган жезби, же күмүш ошондой тазик экен, бекитет, топуракка көмөт, кайра эле чыгып калат. Кыкка көмөт, кайра эле чыгып калат. Ташка көмөт, кайра эле чыгып калат. Эмнеге мындай деп кийин сураганда, адам бир жакшы иш кылса, бекитсең деле бирөө көрөт экен, мактанып кереги жок. Деп селфи кылып коюп коюштун кереги жок. Мактанычтын элестетип көрсөң, бирөөгө жакшылык кылдың. Жакшылык кылганы жарыялап атасың. Сооптон да куру калдың. Анткени айтат го, жаратканга жакындайсың дейт. Бирөөгө мээримиңди төксөң, көңүлүн көтөрсөң, жакшылык кылсаң, кайрымдуулук кылсаң дейт. Анткени кайрымдуу адам жаратканга жакын, бейишке жакын, адамдарга жакын дейт. Билесиңер, Сараң адам бейиштен да алыс, адамдардан да алыс, анан жараткандан да алыс деп коет. Жараткандан алыстаса кимге жакындайт билесиңер? Бейиштен алыстаса эмнеге жакындайт билесиңер? Ошол үчүн беришендикке өзүңөрдү тарбиялай бергиле. Айтайын дегеним, кандайдыр бир жакшы иш кылсаң, сен жашырып койсоң деле жараткан бере берет экен. Ошону элге танытып коет экен, билдирип коет экен. Колдон келсе жашыргыл. Айтат го, оң колуң билгенде сол колуң билбесин. Эгерде жакшылык кылсаң. Ушундай адамдар болгон, кайрымдуулук кылганда көзү көр адамдар тандап беришкен. Бул көрбөйт, эч кимге айтпайт деп. Же түндөсү барып эшигинде таштап кетишкен. А биз болсо жакшылыкты кылабыз, кылганыбыз бир жакшылык, рекламабыз, пиарыбыз 1000 эсе көп.
Ошол жакшы эмес. Анткени сен жаратканга жакындадың, бирок мактануу менен жараткандан кайра алыстап кеттик. Мурдагыдан да алыстап кеттик. Ошо кыргыз бекер айтпайт: мактанба, актанба, даттанба, эстеп калгыла. Эч качан мактанба. Эч качан актанба, эч качан даттанба. Шайлоо учурунда бир окуя болду. Эми айтпай эле коеюн, силер деле айтпай эле койгула. Ушундай кызып, таскак менен баратсам, бир белгилүү эле киши мен жөнүндө бир пикир айтып койду. Ушундай депти Нуржигит деп. Албетте, анткен эмесмин десем болот эле, бирок мен актанганга окшоп калат элем. Ошондой учурда ун чыкпай кой, өзүнөн өзү жок болуп кетет. А сен комментарий бересиң, теңелесиң, дебатка чыгып аласың, анын да айбири ачылат, сенин да айбириң ачылат, андан эч ким даража таппайт, ишенип койгула. Байкасаң, ким утат, ким биринчи айыптап алса ошо утат. Байкасаң, бирөө айыптап койду, эл ошону угуп калды, сен кийин чындыкты айтсаң деле актанган окшоп тура бересиң. Ошо үчүн айтат го, актанба, мактанба, даттанба. Бирдегенси эркектер үйрөнүп виноват, больше не буду деп кой, түшүндү. Бирок шайлоо учурунда бир аз кыйын болду. Эмне себептен дегенде шайлоо, тиякта электорат, добуш бергендер бар. Эгер так башка учур болгондо мен таптак реакция бермек эмесмин. Анткени андай нерсе боло берет. Ошо үчүн 3 нерсени жараткан жактырбайт дейт. Биринчи, андай дептир, мындай дептир дегенди көп айтпагыла. Ошондойлор көппү? Андай дептир, мындай дептир. Мисалы, сен мага бирдекени айттың. Айтпай койгон жоксуң, айттың. Сен айткан нерсени барып алып туруп сага айтып берсем, мен жалганчы болот экем. Неге жалганчымын? Сен болгон нерсени айттың, туурабы? Мен сенден угуп алып сага айтып атам. Мындай деди, тигиндей деди. Эмне үчүн жалганчымын билесиңерби? Анткени мен мунун айтканын ошол бойдон запись кыла албайм. Бир сөздү кошуп айтам, бир сөздү кемитип айтам, туурабы? Бир сөздү мындай тузунан кошуп коем, мурчунан кошуп коем. Анча-мынча керек эмеселерин алып коем, укропторду алып коем, мисалы, жакпаган, туурабы? Дасторкон жасаганда бирөөгө жагат, бирөө алат го, ошол сыяктуу нерсе. Болду. Ушуну айтсаң да жалганчы экенсиң. Эми элестетип көр, андай дептир, мындай дептир, канча күнөө кылып атабыз. Канча адамды уруштуруп атабыз. Достордун арасында от жагып атабыз, үй бүлөлөрдү талкалап атабыз. Эч качан андай дептир, мындай дептир, ушуну айтпагыла. Бул жаратканга жакпай турган нерсе. Экинчи, пайдасыз суроону жараткан жактырбай деген. Суроо бергенди үйрөнгөлө, бул маанилүү нерсе. Көп учурда сурайт. Апчикер эжеке айтат: аялыңыздын аты ким деп сурайт де, сага эмне керек бар анын? Канча балаң бар? Зайырбек Ажиматов деген белгилүү бир акын болгон. Ошонун чоң энеси үйүнө кошуналары кирип, канча неберелүү болдуң десе, айтчу экен: эгерде мен неберелеримди санаганы кирсең, анда үйүңө кете бер, экинчи келбей эле кой деп айтчу экен. Не себептен дегенде, санды айта бербегиле. Канча тил билесиң? Айта бербе. Канча машинаң бар? Канча бизнесиң бар? Айта бербе. Канча досуң, канча неберең, канча балаң? Анткени жакшылык бар жерде адамды көрө албастыгы кошулат, билесиңер. Немат бар жерде, жакшылык бар жерде пендебиз да. Бирөөдө көрө албастык бар, бирөөдө сук бар. Айтат го, эгерде алма турса, мандарин турса, курма турса, витрина турган алба. Не себептен дегенде адамдардын көзү суга кирип кетти. Ар жактан коробкадан ал дейт, туурабы алымдар? Ошол сыяктуу эле өзүңдүн жакшылыктарыңды көп эле айтып бербегин. Турмушка чыгар жигитиңди досуң айтпай эле кой. Үйлөнөр кызыңды айтпай эле кой. Анткени дос деле дос, кээде достун түбү доо деп коет. Кээде кээ бир ишенбегин кээ бир досуңа, мен баарын айткан жокмун, кээ бир досуңа саман тыгат постунуңа деген сөз бар. Досум деп айта бересиң, алардын бир сөзү сенин келечегиңди, жолуңду талкалап коет. Мага жакпады деп коет, ошол сага таасир этет. Анткени байкасаң, апаңа айтпаган сырды досуңа айтасың. Кыздар эки адамга өтө ишенет. Биринчиси апасы, экинчиси досу. Бирок апасы жүрөгү менен айтышы мүмкүн, досу жүрөгү менен айтып атабы кирдин ошондо. Ошол үчүн досуңа айта бербе деген сөз бекер эмес. Бул доска ишенбе деген сөз эмес, бирок айта турган нерсе бар, айтпай турган нерсе бар. Эмне үчүн бизге доска жүрөгүн берип коет, билесиңерби? Ошону ойлонуп көрдүңөрбү? Эмнеге биз доска жүрөктү беребиз? Карасаң мындай, атаңа да жүрөгүңдү бербейсиң. Атаң барып досуна сурайт: үйлөнөм деп атабы? Унчукпайт го? Бирөөсү барбы? Кийим кандай неме? Сага айткан, атасына айтпаган. Неге билесиңерби? 7 жашка чейин баарыңардын башыңардан өткөн. Бала падыша, ата, апа кызматкер. Биз ойлойбуз, бала төрөлөрү менен мен атамын, мен апамын деп ойлойбуз. Андай эмес. Берде апалар отурат. Бала төрөлөрү менен ата, апа болбойсуң. Биринчи сен кызматкер болосуң. Балаң каалаганын кылат, сен унчукпай кызматын кыласың. Кааласа жайлап коет, абар тазалап келишиң керек. Кааласа ыйлайт, соротушуң керек. Бересиң, жебей коет.
Аласың кийбей коет. Чык деген жаныңа чыкпайт. Ук дегеніңді укпайт. Бала деген ошондой. Баланын капризинин аркасында жүрөсүң керек, кызматкерлер байкасаң. Бала падыша, сен кызматкер. Бирок биз өзүбүз кызматкер болуп туруп, падышага кайшы айта баштабыз. Кантип 2 жаштан баштап. Кылба дебедим беле? Экинчи кылат келсең өлтүрөм. Бала эчтеке түшүнбөйт экен, ошондой тура берет мынтипчи. Жүк боло берет экен, антем, мынтем, жамбашка коебуз, өзгөчө кыздар турбагыла. Урушабыз, урабыз, ошонун бардыгы балага психологиялык жүк боло берет экен, жүктөлө берет экен, бирок эчтеке түшүнбөйт. Элестетип көр. Не себептен дегенде, бала төрөлгөндө биринчи көз иштейт, биринчи күндөн баштап. Биринчи секундтан баштап кулак иштейт, бирок биринчи секундтан баштап мээ иштебейт, акыл иштебейт. Акыл бара-бара келет, байкасаң. Эмне үчүн 7 жашка чейин 7 жаштан баштап бирдекени угат, бирдекени түшүнөт. 3 жашар балага айткан менен түшүнбөйт. Болбой урасың. Экинчи кайтыласаң өлтүрөм, уктуң, мойнуңду жылып алам. Калпычылыкка үйрөтөсүң, кантип эле мойнун жылып аласың, туурабы? Бутуңду сындырам, шырагыңды сындырам дегендерди угат, бара-бара калпычылыкка үйрөт, сындырам деп коюп, сындырбай эле койсоң болот экен го. Дайым айтып келатам, туурабы? Жакшынакай эле уктап бараткан балага айтасың, уктабасаң карышкыр келет деп. Bir жолу угат, 2 жолу угат, 3 жолу карышкырды күтөт. Бала билесиңби, силерге бирдеке айтып койсо, бала кезде күтөт элеңер. Туурабы, чанап келип берем десе, балага накманак. Азыр силерге айтса болот, 1 айдан кийин алып берем, же оертин жакшы тапсаң алып берем. Балага алып берем дедиңби, накманак, эртеңке калбаш керек деп бүгүн бүтүрүш керек. Билесиңер ошону? Биз өзүбүздү ойлобойлу да. Ошо мезгилде бала бара-бара бирдекелер сурай баштайт, сүйлөй баштайт. Байкагын, сүйлөп атса, кыргыз эмне кылат? Башымда жаман көп сүйлөтү, калдырган, болчу бул. Не, телефонду берип коет. Эмнелер дөдүрүп атат, эмне дөдүрүп калтырып атат, бар чыкчы. Ошентип отуруп, бала сага жүрөгүн ачкан мезгилде жүрөгүнө мөөрдү басып коет экенбиз, жаап коет экенбиз. Бирдекени сурайт, башым каяктан билейин, мен каяктан билейин. Өзгөчө чарчап келген мезгилде, туурабы? Балага баары бир сурай берет. Сен кантиптир өлдүң эле, эмне элең ана апа, айды эмнеге алып бере албайсың? Bir жолу баратсам, кызым сурап атат. Ата, бул эмне дейт? Ай десем, ай кызбы дейт. Эми жооп берип көр. Ооба, кыз десең, дагы суроосу чыгат экен. Ошо мезгилде телефонду өчүрүп коюп, баланы угуш керек экен. Биз сүйлөгөндө да мындай сүйлөшөбүз го? Ооба, барчы. Bir жолу Ошто bir бөлмөгө кирип калдым. Bir бөлмөгө кирип калсам, bir үн чыгып атат. Эки жак тарап коем, не балекет болду депчи. Көрсө айнек парда жабык экен, бирок айнек ачык экен. Акырын карасам, айнек парданын ар жагында 2 кичинекей бала урушуп атат. 2 кичинекей бала эми бир туугандар, билесиңби? Бир туугандар эмне? Чок ойносо эле ойной бермек беле, жаккалашат, мушташат, туурабы? Апасы болсо сотка чукулуп атат. Гарантия берем, бир энциклопедия окуган жок, жомо окуган жок, дагы бир БТС көрбөсө керек да. Же Blackpink'ти туурабы, мынтип. Бир убакта эки баласы жаккалашып, урушуп, кыйкырышып кетсе, эмне эле өлүп жаныңар чыгып атат, өлө десе болобу? Эми аны мен өзүнө айта албайм. Өлүп жаныңар чыгып атат, өлө. Ападан уккан сөз ошол. Өлүңдү көрөйүн, өлүңдү отурайын, өлүп жаныңар чыгып атат. Оңой нерсе эмес, баланын жанын чыккан Алла көрсөтпөсүн. Айтат го, атам десе десин, бирок ботом дедирбесин, Кудай сактасын. Тилиңерди сактагылайлы анайындар. Ачууга алдырганда бирдекелерди сүйлөп коесуң, ошол дуа болуп калат экен. Бирдекени сүйлөп коесуң, ошол дуа, эртең бир күн бирдеке болсо, өзүң ошентип жүрбөдүң беле? Десе эмне дейсиң? Ошондой сөздөрдү уга берет. Өзгөчө чарчап келгенде балаң келип бирдекени сурайт, бирдекени тамтырайт. Логикага сыйбаган нерсе, сен жооп бере албай турган нерсе, чарчап келгенсиңе башымды ортпочу, бар жоголчу, бир уктабайсыңбы сени? Ошентип отуруп, бала жүрөгүн жабат экен. Бирок балада да талап бар да, билесиңер да, туурабы? Бирөөгө айткың келет, бирөөдөн бирдеке уккуң келет. Анан акырын эшикке чыгасың, байкасаң? Десең, кудум сендей болуп, үйүнөн кугунтук жеп чыккан дагы бир жүрөт. Өзүң теңдүү бала. Экөөң табышасың, сен сырыңды айтасың, ал сырын сага айтат. Атаңдан албаган жоопты ал берет, конечно, өзүнүн акылына ылайык. Апаң бербеген жоопты ал берет. Анан анын суроосуна сен жооп бересиң, өзүң акылды ойлоп, туурабы? Ошентип барсаң, жүрөсөт барсаң. Ошентип отуруп, досун жүрөгүн ачат, атасына жаап коет, ошол бойдон болду. Эч качан атасына жүрөгүн ачпай коет экен. Анан ошо дос чоңойт, ошондон келип атасы сурап атат, үйлөнөйүн деп атабы? Кандай эмеспи? Жакшы эле неме, мындай. Оюнда бирдеке барбы? Сага эчтеке айтпайт. Сенден эчтеке сурабайт. Бир, сырын досуна айтат, акчаны апасынан алат. Ата ни при чем болуп калат, байкасаң? Анан үйлөнөрдө дагы
арбас бербас отуруп бут кийимине мардек салган ошондо. Мардек деп коет, ал мардек деген жүгөрүнүн жанагы түбүндөгүсүнө деп коет. Тазалагандан кийин, Сөңгөгү бар го? Жок, сөңгөгү эмес баягы. Данын арчыгандан кийинчи. Мардек деп башкача сөз барбы? Пөчөк дейт да. Пөчөк, ошо пөчөк, мардек, Ошондой салт бар, билесиңерби? Эркектер ушундай үйлөнгүсү келип калганда, акырын барып туруп атасыныкына салып коет, атасы мындай кийип атырып, атам, мындай болуп туруп. Атам үйлөнгү деп калды, Ошол кыргыздын салты болгон. Ошентип отуруп, Мустай Карим деген бирөө үйлөнөм деп кыздарга көзүнүн кырын салып калган мезгилде атасы айтат экен: "Балам, шашпа. Мен сага аялды өзүм тандап берем" деп. Кээде ата тандап берген жакшы, ата көздү, ата балага жамандык каалабайт. Сенин акылың чектелүү, ошол акыл менен кызды тандайсың, өңүнө карап тандайсың. Өң деген ушундай нерсе, бүгүн бар, эртең жок нерсе. Бүгүн бар, эртең деле бар, бирок күлүп турганда башка, жиңилгенде башка. Ушундай сулуу өң тилден жаман сөз чыккандачы көзүңө жыландай эле көрүнүп калат. Ата ошолорду эсепке алып туруп тандайт. Кээде атага тандатканда эле жакшы. Анан мен тандап берем, кантип тандап бересиз? Ал жагы мага кой деп, бир күнү айт майрам болот. Айт майрам болгондо башкаларда бир салт бар экен, эл кийинип алып ал жакка өтөт экен, бул жакка өтөт экен айттап. Кыздар өзүнчө, жигиттер өзүнчө. Бир убакта айылдын эң татынакай сулуу кыздары биригип алып, жасанып алып, жолдо өтүп баратканда "Жүр Мустай" деткен. Мустай эрчип чыкса, ошо кыздардын көзү уруп атат, элестетип көр атасы. Таңын узурайын. Акмак эле акмак депчи. Түшүнбөй калды беркилер. Неге мындай депчи? Бала да түшүнбөйт. Неге булардын көзү мени кордоп атат? Элестетип көр, Сен жакшы көргөн кыздын көзү атаң сени уруп атат. Кандай ойлойсуң, турам? Бир бала бар, азыр 40-ка жакындап калды, үйлөнө элек. 18 жашында бирөөнү аябай жакшы көргөн. Эми атын айтпай айта берейин да. Адам жакшы көрүп калганда ушундай, ошо менен жүрө берсе келет. Байкасаң, калсачы дайым ушинтип кармашкан бойдон колубуз дегендер ошондон чыккан да. Мен ойлойт элем, бала кезде да ушул кантип ушундай болсун, колуң кармашып калса, сен дааратканага кирип баратканда кандай болот? Бирок ошол да ошондон чыккан. Күндөр түндөр жүрө берет. Ата деген ата да баягы менен жүргөнүн билет, апасы дагы билет, кандай кыз баламды азгарган деп. Адет болбойт, бу дейт болбойт. Бир күнү ата ачууланып чыгат баласын издеп. Баласы бир кафеде отурганбы? Барат дагы баягы кыздын көзүнчө жамбашка тепкен да. Баласынчы. Бала ушунчалык шагы сынган, азыр 40-ка чыкты, үйлөнө элек. Ошон үчүн абайлаш керек, бул сезим деген ушундай нерсе. Бирок тигил ошончо кыздын көзүн уруп атат. Анан кыздар келип жөн өтүп кетпейт да, уруп атат деп. Кыздар мындай токтоп сөз сураш керек да. Байкагын, аял кишиге бир кызык нерсени айтып туруп кетип калган эле, калганын кийин айтып берем деп. Болду, ошондон баштап уктабайт. Телефонун издеп табат, кишилерди салат. Анан качан убакыт болот экен, баягында качан айтып берет. Адам унутпайт. Мен шайлоонун алдында бирөөгө айткан экенмин, шайлоо бүтсүн бирдеке сурасаң депчи. Кандидаттардын бир аял киши болчу. Шайлоо бүткөндөн кийин сизге бирдеке айтам дептирмин. Ошо бойдо унутуп калыптырмын. Анан шайлоо бүтүп элек, жыйынтык чыга элек, телефон чалат. Неме баягында бирдеке айтам дедим. Эмне айтам дедим эле, өзүм эсимде жок. Аябай ойлондум. Кээде ошондой да болот экен, Кудай эс тутумубузду бекем кылсын. Анан уруп атат. Уруп аткан мезгилде кыздар келип сурап атат. "Эмне уруп атасыз? Мустай жакшы эле болду го, эмне уруп атасыз?" десе, "Бул акмак айтканымды айткандай кылат, дегенде кылат" деп урушуптурду. Десе, таң калып кетип калат, атасы айнып калган киши го депчи мынтип. Элестетип көр, айтканын айткандай, дегенин дегендей кылса урасыңбы? Сүйнөсүң да, туурабы? Унчукпай кетип калат. Мустай Карим кап болуп калды. Атасы унчуккан жок. Анан дагы күтүп турат. Жогору жакта бир кыз келет дейт. Арадан бир топ өткөндөн кийин жалгыз келетсе, ошондон көчө дагы уруп турду. Анан "Аба, ата, эмне көрүп атасыз?" десе, "Бул акмак айтканымды айткандай кылат, дегенимди дегендей кылат" деп турду. Десе, "Ата, да катуураак уруңуз, да катуураак сабаңыз, айттырбай кылса өлөбү" деген экен. Ошон үчүнчү айттырбай кыла бергиле. Айтайын дегеним, ошо бойдон ата болбой калдык. Негизи биринчи сен кызматчы болосуң, анан дос болосуң. Дос болгон мезгилде сага сырын айтат. Ошондо сырын жашыр, сырын эч кимге айтпа. Анча мунча муктаждыгы болсо, ошону толтур, бош калган жан дүйнөсүн толтур. Ошондо сен ата болосуң. 12 жашка чыккандан баштап балакат деп бекер айтпайт. Менин кызым бир жолу кетип атат, 6 жашар. Бала бакчага баратат. Апасы алып барат эле, бир күнү мен алып барып калдым, кетип атып эле, "Ата, мен дейт,
группамдан бирөөнү сүйүп калдым деп атат. Антип иштеген эмес, мен деп какап чакап атсам, неме, бирок апам айтпаңыз деди. Элестетип көр, анткени апасы мындай да, мойнуңду жулуп коем, эмне деп атасың, оозуңду жапчы, жаман көп сүйлөйсүң да, а мен андай эмесмин. Апам айтпаңыз, элестетип көр, апасы мен сырдаш келген, менен жаш келген, мага айтып атат, ана эмес, жасырып көрөм. Апасын айтса, апасы мага келип сөзсүз айтмак. Кызым, эч кимге айтпа деди, бирок айтып берейин деп калсаңыз. А бирок мен анткен жокмун, чындап жашырып жүрөм. Бир күн эле апасы келет, кызың бирөөнү сүйүп калыптыр. Каяктан билдиң десем, менин карындашым бар, Нургуз деген, билесиңерби Ошто? Ошого айткан экен, ал келип айтып коюпту, бирөөнү сүйүп калыптыр деп. Ошон үчүн бир сырды айтып койгондо айтат го, сен эркексиңби, жай алсың. Эркекчеби деген сөздү таштагылачы, туурабы? Бирөө бирдик айтып атса, точнобу, эркекчеби, эмне, аялча десем, ошон үчүн мындай адамчабы деп эле сурагалачы, туурабы? Эркекчеби дебей, адамчабы? Эркекчеби деп. Бизден дагы сөзгө бекем аялдар бар, ишенип койгула. Аны айтып коюптур. Аны ошондо айттым, мен муну мугурда эле айткан деп. Мен го угуп алып жөн эле калдым. Апасы ошондон баштап күн сайын садикке барат да, баягы баланы көрөм депчи. Айтпайт да оңойлук менен. Акырынандырып туруп көрсөткөн экен, бир күн келип айтат. Атасы дейт, не десем? Кызыңыздын вкусу атылып кетти деп атпайбы. А мен айтып атам, сен ал баланы өзүң көзүң эмес, мунун көзү менен кара депчи. Сүй деген ушундай нерсе, сүй деген сенин пардаңды жаап коет, кемчиликти көрбөй каласың. Ана мен бир сөз менен апасынын жүрөгүн алып койдум, кантип дебесиңерби? Кызымдын вкусу меникин тартпай калган турбайбы, деп койдум. Бир сөз, бирок убагында айтылган сөз. Ошондо мытып турган ооз бияка жетти, сонун тамактар жасалды. Ошон үчүн бул аябай маанилүү нерсе. Анан айндар дайыма позитивдүү. Жылмаап жакшылыкка жоруй бер, жакшылыкка жоруй бер, жакшылыкка жоруй бер. Анан болбойт дегенди айтпаш керек да. Бизде негизинен молдекелерди байкасаң болбойт, антсең болбойт, мынтсең болбойт, жашагың деле келбей калат. Болот дей бер, болот, болот. Десе бир айтат эмиш. Анда эмне арак ичкен болот деп айтайбы десе, жок антип айтпа дептир. Эмне десе, арак ичпесең болот деп айт деп. Ошон үчүнчү килди иштет, көңүлдү иштет. Бирөөгө теңелбе, кечирим сураганды бил, өтө жакшы нерсе. Кечирип кой, япондордун эки сөзү бар. Аригато. Анан экинчиси сумимасен. Кечирип кой, рахмат. Кечирип кой, рахмат. Бизде бир официант акчаңа жөн эмес, жөн эле акысына тамак алып келип берсе, ой, рахмат чоңуз, рахмат. Абдан дам деген чоңуз, рахмат. Аялың өмүр бою официант, рахмат айтпайсың го. Же көрдүңөр эле атаңарды апаңарга рахмат жаным, аябай сан тамак болуптур десе, өзүң эле таң калсаң керек, атама суук тийип калган окшойт. Ошон үчүн биз боло турган нерсе болбойт, болбой турган нерсе болот, ошон үчүн жашоодо проблемалар көп. Дайыма шүгүр айткыла. Дайыма тооба келтиргиле. Дайыма китеп менен дос болгула. Дайыма жакшы адамдарды жандагыла, жакшы адамдар менен жабышып жүргүлө. Сөзүңөрдөн нур болсун, өзүңөрдөн нур болсун, көзүңөрдөн нур болсун. Дайыма тоо менен жашагыла. Карасаң, бирөөнү ушинтип айыптасаң, 3 колуң өзүң айтат, өзүң 3 эсе жамансың депчи. Мактаганда ушинтип мактайсың, туурабы? Жамандаганда жамандайсың, ачууланганда. Ошон үчүн эң жаманы мен деп эле көзгөдөн карап туруп айтып койсоң, башка проблемалар чечилип кете берет. Өзгөчө үйлөнгөндөн кийин мен силерден суранам. Күйөөңөрдүн жалаң гана жакшы жагын издегиле. Эмнени издесең ошону табасың. Аялыңдын жалаң гана жакшы жагын изде. Эмнени издесең ошону табасың. Биз бири-бирибизден айып издейбиз. Ошон үчүн Алла Таала айыбыбызды бирлерге ачып көрсөтүп коет. Бирөөдөн бир айып таап ошону айтсаң, өзүңдүн 10 айыбың башкаларга көрүнүп калат. Жашоонун мыйзамы ошондой. Бирөөнүн жакшы жагын көрүп айтып кой, өзүң даражаң көтөрүлүп кете берет. Даражаны темир көтөрбөйт. Бул болгону темир. Акча көтөрбөйт, ал болгону кагаз. А мынол значок, бул деле канча көкөрөк өттү, туурабы? Кече бирөөндө, бүгүн менде жаш ошондой экен да. Бул мага Шералдын чокой эле көрүндү. Сен эл уктаса да сен уктаба, эл эс алса да сен иште дегенди деле бир түшүнүк болуп калды да. Ошон үчүн берекелерим. Силер менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Жүзүңөр жарык болсун. Ушу илимди бекем кармадыңарбы? Жүрө бергиле. Эң аягында айтарым, жакшылар көп, жакшылыкка чакырушулар аз. Мен өзүм эле жакшы болсом болду деген, бул бейишке мен эле барсам болду деген эле түшүнүк. Жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтар. Жашоонун миссиясы ошондо. Жакшылар көп, бирок жакшылыкка чакырушулар аз. Байкасаң, бир адамдан бир китептин балдары эмне үчүн тарыхта калып атат? Себеп дегенде, алар адамдарды китепке чакырды, илимге чакырды.
жакшылыкка чакырды. Өздөрү окуп калган жок, адамдарды китепке кызыктырды. Ошонун берекеси менен Кыргызстан китепке өлкө болуп баратат. Булардын ар бири көрөсүңөр, Кыргызстандын маданий тарыхында калат. Ошол жерде да бар ошо балдар. Чоң рахмат, Кудайым колдосун, коргосун. Анан экинчиси, биз жакшылыкка чакырышуулардан бололу. Эмне жаман билесиңер? Урлук жаманбы? Жок. Кайсыл динде болбо, кайсыл эл болбо, кайсыл улут болбо, экиге бөлүнгөн. Жакшы иштер, жаман иштер. Талашсыз, урлук жаман иш. Эч ким жакшы деп айтпайт, туурабы? Процентке берген жаман иш, алдаган, зина кылган, бирөөнүн аялына кыянаттык кылган, уктатып койгон. Ушундай сөздөр бар силерде? Уктатып койдум деп коет го. Дагы эмнелер бар? Иә. Ошолор жаман нерсе. А жакшы нерсе кайрымдуулук, боорукерлик, адамдын көңүлүн көтөрүш, оорга зыярат кылыш, өлгөн адамдын жаназасына барыш, салам бериш, булардын баары жакшы нерселер. Жакшы нерсе бөлүнгөн, жаман нерсе бөлүнгөн. Бирок канткенде жакшылык жайылат, жамандык токтойт, ушуну билгендер аз. Биз акылыбызга таянып ошону кылып көрөлү дедик. Мисалы, жамандар тарбиялаш үчүн түрмө курдук. Адамдын акылы ошого эле жетет. Түрмөгө жамандарды, эми жаман деп айтпайын, адашкандарды, анча-мынча кылмыш кылгандарды апарып камадың. Ток уурдап кирген ууру ал жактан уй уурдаган үйрөнүп чыгат. Анткени башка түрмөлөр менен, башка уурлар менен отурат да. Тажрыйбасы көбөйөт, байланыштарды түзөт. Ал жактан дагы. Ошон үчүнчү жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу бул жүрүм турум менен болот. Сөз чакырат, үлгөр иштет. Байкасаңар, төрөлгөндөн баштап көз иштейт, кулак иштейт, бирок акыл иштебейт деп айттым, туурабы? Ошон үчүн төрөлгөндөн баштап эле балаңа, акылдуу бол, эстүү бол деген түшүнбөйт, туурабы? Бирок көзүнө тарбия бере бер. Күлүп жайнап, күйөөңө жакшы мамиле кылып, аялыңдын өзүнө жүзүмдү салып, ошону бала көрө берсин. Биринчи күндөн баштап тарбия кетти. Экинчиси, кулак. Бекерине биздин апалар аллей деген эмес, бул Алла Тааланы кулагына эстеткен. Кийин сайыз учуру болду, атеизм болду, Алла дегенне аллейге өтүп кетти. Биринчи кулагына төрөлгөндө бул бир жума күтүп кереги жок. Биринчи уккан сөз азан болсун, экинчиси комат болсун. Мен кыздарым төрөлгөн сайын дароо акушеркага көтөртөм дагы, дароо кирип айтып коем. Молдону чакырып кереги жок. Кандай ишеним болсо, жашооң ошондой. Ишенимиң бузулса, жашооң бузулат, ишенимиң туура болсо, жашооң да туура болот. Эгерде ырыскыны жараткан берет деген түшүнүк болсо, айтпайт элең. Казактар ун бербей койсо, не кылам деп. Чындап айтпайт элең. Эгерде ырыскыны жараткан берет десе, бир да адам карпышага бармак эмес. Мен ушуну албасам, ушуну кылбасам ачка калам деген ой үчүн адамдар урлукка барат, жамандыкка барат. Ишенди түздөгүлө. Кудай калса Кыргызстандын келечеги кең. Буга ишенгиле. Бактылуу болгула. Төрт нерсени айтайын, ошо менен бүтүрөйүн. Биринчи, көпчүлүгү адамдын жумшактыгы ушунчалык жакшы сыпат, бирок жумшактыкты алсыздык менен алмаштырып алат. Жумшак болгула, бирок алсыз болбогула. Кээ бирлери катуулук бар, туурабы? Анан дагы эмне бар? Бекемдик бар. Сен бекем бол, бирок катуу болбо. Өзүңө бекем бол, кошунаңды урутпа деп койду. Өзүңө бекем бол, бирок катуу болбо. Адам катуусу сындырып коет, жумшак болсо ийип коет деген сөз бар, туурабы? Үчүнчүсү, кээ бирлери бар, сарамжалдуулук менен сараңдыкты алмаштырып алган. Сараң болбо, бирок сарамжалдуу бол. Азыр бизде аябай убакытка сарамжалдуу эмеспиз, ысыраппыз. Убактыңар кетип атат, өмүрүңөр кетип атат, кийин аябай катуу өкүнүш көрөт. Телефондон алыстабасаңар, жашооңорду өзгөрүп болбойт. Арман менен өтүп кетесиңер. Бу жерде бүкүр пайда болот, моюн тырышат, көздүн нуру кетет, мээ кургайт, убактыңар кетет, ден соолук бузулат, атаң менен душман болосуң, апаң назарынан каласың. Апаң сүйлөп атса, ушинтип отурасың, кокус апаң өтүп кетсечи, апаңды издеп таппайсың, телефон сынып калса жоголсо аны табасың. Апаң сүйлөп атат, ооба дедим го, ооба. Бул маанилүү же апаңбы? Апаңдын жүзү бар го. Апаңдын жүзү карап эле отурсаң соп келе турган нерсе. Ошол жүз бир күн болбой калат, аябай сагынасың. Атаңдын жүзү бар го, бул керемет, бул береке, бул сулуулук. Ошол жүздү аябай сагынасың. Ошон үчүн биринчи дагы бир жолу кайталап коеюн. Жумшак бол, бирок бош болбо. Экинчиси, бекем бол, бирок катуу болбо. Үчүнчүсү, сарамжалдуу бол, бирок сараң болбо. Төртүнчүсү, берешем бол, бирок ысырапчыл болбо. Берешем бол, бирок ысырапчыл болбо. Ар бир айылга барсаң, бир конок келсе 11ден койсо өткөн. Куда тоскондочу, койлорду эмне күнү? Ошон үчүн берекелерим, башкачараак болгулачы силер, өзгөргүлөчү. Мисалы,
Жылдық деп, бір жылда атаңа жылқы сойып қоясың. Bir жылға чейин атаң жата бериш керек пе? Сенің Құраныңды күтіп. Күн сайын оқы. Жумалық, анан 7-лік, 40-лық түшүнүктөр. Анын бардығы рия үшін. Сен чакырасың капы болуп калбасын деп, тиги келет капы болуп калбасын деп, туурабы? Жараткан үчүн деген эч ким жок. Ошонун бардыгына жасалмайсыздар жакшылар кетип атат. Ошондон көрүп баг эгип койгойбу bir жылкыны сатып. Канчасы болуп? Өлкөнү үкмөк. Ошон үчүнчү пайдалуу иштерди кылалы. Кудай кааласа, Кыргызстандын келечеги аябай жакшы. Анткени силер менен өзүм салыштырып көрөм. Силердин деңгээлиңер, ой жүгүртүңөр, пикириңер Кыргызстанга болуу ыкыласыңар алда канча бийик. Ишенип койгула буга. Эгерде мен менен араңарда бирөөнү салыштырса, силер мен ушул жерде болсом силер бияктасыңар. Мен муну жөн айткан жокмун. Анткени силерде кездеги өзүмдүн замандаштарымды билем. Силерде кездеги биздин ойду, биздин максаттарды билем. Азырлар такыр өзгөрдү. Мурдагылар билбей атат, жаштар ойгон элеги окуп айтат, жалкоо тиги бу депчи. Ал башкалардын жаштары, Кыргызстандын жаштары такыр башкача. Силер өзүңөр билбей атасыңар. Кудай кааласа, Кыргызстанды өнүктүрө турган силерсиңер. Борбордук Азияны өнүктүрө турган силерсиңер. Кыргыз чудосын пайдалана турган силерсиңер. Кыргызстан дегенде дүйнө дүңгүрөп суктана турган силерсиңер. Не себептен дегенде жүзүңөрдө нур бар, жүрөгүңөрдө тазалык бар, жигер бар, кайрат бар, умтулуу бар, ынтымак бар. Бул жерге жөн келген жоксуңар да, бир максат менен келдиңер. Мен силерге ишенем. Genен таштап, ойлорду, кере басып ойлорду сыймык менен жүрөлү, Кудай кааласа, Азиянын арстандары ойгонду. Эми тилек кылалы. Казак борлорубуздар Кудай Таала береке берсин. Мен кадимкиде түндө туруп алып дуа кылдым. Көзүмө жаш келип атат. Байкуштар эмне болуп атат? Канча бейгүнөлөр бар, бизнес кылгандар, бизнестер талкаланды. Канча апалар кыжалат, балам эмне болду? Канча аталар кыжалат, балам эмне болду? Ушунчалык кыйын күндөр болуп атат. Бул күндөр батырак эле өтүп кетсинчи. Чындап тилек кылгылачы, Кудай береке берсин, жаштын тилегин берет. Казак бордошторубузга Кудай береке берсин, аманчылык берсин, тынччылык берсин, жамандыктан сактасын, мамлекетин, элин жерин сактап берсин. Анан бүгүн ал жака биздин аскерлер кетти, алар миссиясын аткарганды кетишти. Эми чечим ошондой болуп калды. Менин бир тилегим ушул, аман эсен келсе экен. Бир дагы кыргыздын энесинин көз жаш тамбасын, бир дагы кыргыз жигитинин каны төгүлбөсүн. Биз ансыз деле аз элбиз. Бирибизди сактайлы, өсөлү, өнөлү. Биздин берекебиз, биздин келечегибиз алдыда. Ошого себепкер ким? Силерсиңер. Рахмат, берекелер.